ушул 5 проект келечектеги 10 жылдар алдында бир уштук менен 10 миллион доллар акча. Акыркы убакытта өлкө аймагында финансылык алдамчылык жарнамалары интернет булактарында кеңири жайылып жаткандыгына байланыштуу Маданият министрлиги коомчулукка кайрылды. Министрлик мыйзамсыз иштеп жаткан каржы пирамидаларын, виртуалдык активтерди жана лотерея оюндарын жарнама кылбоого чакырат. Бул ишке белгилүү инсандар, блогерлер, журналисттер менен социалдык түйүндөрдө катталуучулар көптөр дагы аралашып жаткандыктан аларга эскертүү берилди. Министрлик мындан ары мыйзамсыз иш алып баргандар мыйзам чегинде жазага тартыла турганын билдирди. Бүгүнкү күндө чындыгында маалымат каражаттары, телеканал, газета, журналдар менен катар биздин белгилүү адамдар Instagram, Facebook же башка тармактар аркылуу 100 миңдеген адамдарга өзүнүн видеолорун жана контенттерин көргөзөт. Алар ошол эле мезгилде социалдык бир жоопкерчилигин дагы сезиши сөзсүз керек. Анткени мен эч кандай юридикалык каттоодон өткөн эмесмин, мен эч кандай телеканал же газета эмесмин деп өзүнүн баракчасы аркылуу ар кандай маалыматтарды тарата берген дагы туура эмес, анын жоопкерчилиги болот. Ошондуктан биз белгилүү адамдарга ар бир жарнаманы чыгарууда жакшылап изилдеп, талдап, ал кандайдыр бир күмөндүү иштер эмеспи, тактап туруп анан жардамолоосун биз сунуш кылабыз. Маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министрлиги блогерлерди жана белгилүү инсандарды кайсы бир уюмду же анын ишмердүүлүгүн элге жеткирүүдө жарнама жөнүндө мыйзамдын талаптарын сактоого чакырат. Мазмуну тартылуучу убактысы оорду көрсөтүлбөгөн жарнама жазгырмалуу, анык эмес, этикага туура келбей турган жарнама болуп эсептелет. Бүгүнкү күндө Кыргызстанда виртуалдык активтерди жүгүртүү жана каржы пирамидасы боюнча бир дагы уюмга уруксат берилген эмес. Жарнамалагандын өзүнүн эрежелери бар, нормалары бар. Эмненин негизинде, кандай негизинде, ошондой эле жарнамада жандай жакшы жашоого умтуласыңар, жашоо шартыңар жакшырат, бай болосуңар деген жана башка нерселер колдонулбайт да. Бул жерде обязательно риск айтылыш керек. Бул акчаңарды силер жогото алышыңар мүмкүн, же киреше табышыңар мүмкүн деп ошондой гана болжол менен айтылат. Каржы пирамидалары виртуалдык активтерден тышкары жарандарды лотерея менен алдап жаткан учурлардагы катталууда. Башкача айтканда, элди кызыктырып, 1000 сомго билет алып, унаа, батир сыяктуу кыймылсыз мүлк утуп ал деген жарнамаларды тартуу менен шылуундар жарандарды алдап, акчасын тартып алышууда. Финансылык рынокту көзөмөлдөө жана жөнгө салуу кызматы бул аракеттер мыйзамсыз экенин белгилейт. Мыйзам боюнча бул ишти мамлекеттик кызмат гана көрсөтө алат. Акыркы учурларда жана антип катталып кеткен, мындайча айтканда, блогерлер деп атпайбызбы, алар өздөрүнүн баракчаларында атайын бирдекеге катталып анан сен мындай баалуу кагаз утуп алсаң болот деп рекламалык түрдө лотерея өткөргөнү да бул туура эмес жана мыйзамга каршы келет. Бул боюнча дагы укук коргоо органдары иштерин алып барып атышат. Эксперттер каржы пирамидаларын жарнамалагандарды жазага тартуу учурдун талап экенин белгилешет. Айтымдарында кандай гана контент жасабасын, анын артындагы жоопкерчилигин дагы сезе билиши кажет. Ошол эле учурда жарандар дагы соц түйүндөрдө көргөн нерсесине ишенип, болгон акчасын берип отуруп калбай, анын чын бышыгын билип, текшере билүүсү дагы маанилүү. Аны токтотуш үчүн, мисалы үчүн, жарандар өзү биринчиден бекер акча жок дегенди түшүнүш керек. Экинчиден, ушундай нерселерди көргөн сайын заявление жазганга ошо тез ушундай кандайдыр бир жөндөм, ушундай бир адат алыш керек. Ошондо мындай нерселер токтойт. Башкы прокуратуранын маалыматында былтыр каржы пирамидасы боюнча 1549 кылмыш иши козголгон. Мыйзамга ылайык каржы пирамидасын же ушуга окшогон уюмдарды жарнамалагандарга укук бузуулар жана кылмыш жаза кодекси боюнча 3 жылдан 5 жылга чейин эркинен ажыратылып, же болбосо 2-2,5 миллион сом айыпка жыгылат. Дүйшөн Шаршембеков, Жакшылык Исаков, ЛТР Бишкек.